азыр бүгүнкү мына азыркы учурда Москвада Москва шаардык сотунда сот процесси башталды. Бүгүн санкция берилет, же камалат 2 айга, же чыгарылат дегендей. Эми жакшыга тилек кылып атабыз. Азыр 2 адвокат иштеп атат. Бирөө Россияда Кыргызстан элчилиги тарабынан бөлүндү, экинчиси ушу партия тарабынан бирөө жалданылды. Андан тышкары бүгүн ушу эртең менен Чыңгыздын бир тууган агасы Алмаз менен кезиктик. Ага да каражат тарабынан кичине көмөктөштүк да. Себеби эми ачык айталы, ушу өзгөчө социалдык тармактарда жаман жакшы сөз болуп, эки жабат болуп бөлүнүп атпайбызбы. Бирөө айтып атат, кичине начарыраак сөздөрдүчү уктап алса болмок деп. Эми ар кандай сын пикирлерди айткандар болот экен, болбой койбойт экен. Бул кырсык, бул ар бир адамдын башына келе турган нерсе да, келип калышы мүмкүн, Кудай сактасын. Экинчиден, бул биздин мекемдеш жыргагандан барган жери жок да. Ошол жерде 20 саат уктабай иштеген, бул ушу үй бүлөсүн багайын деген, биякта кредити бар экен, аны жабайын деп жүргөн жигитибиз. Анан ушундай капсыздык болуп калды. Болгондо дагы жанагы дүйнөлүк футбол чемпионаты болуп атканда болуп атат. Жаман жагдайда. Анан мындай учурда баардыгыбыз бир бүтүн болуп, ынтымакка чакырып жардам бериш бул биздин адамдык парзыбыз, милдетибиз. Ошондуктан бир тууган агасынан дагы ачыктап айталы, сурадык. Ушу энеси, Чыңгыздын энеси, апасы Москвага учуп баратканда жанына канча тыйын бердиң элек дегенде өтө аз тыйын берилиптир. Анан баягы жанды кейите турган нерсе да. Ошондуктан бүт болгон каражат жагынан да азыр жардам берип баштадык, Кудай кааласа. Эми максатыбыз юридикалык, материалдык, анан моралдык жардам беришибиз керек. Ошол Москвада бизден ушу өкүлдөр азыр апасынын жанында соттук процесске катышып атат. Тилек кылып атабыз, эми жакшы бүтөт. Адвокаттардын максаты азыр ошол камалуусунун мөөнөтүн кыскартуу болуп атабы же айыппул берип чыгаруу болуп атабы? Эми азыр эки максат бүгүнкү процессте бул ушу үй камагына чыгарып кетүү, каматпай 2 айга. Экинчи, андан кийин бул чоң максат, бул боштондукка алып кетүү баланы. Эми кырдаал кичине кыйыныраак, муну азыр бир нерсе деп айтыш кичине эртерээк, бирок адвокаттардын божомолдуу айткандары, прогноздору жакшы. Акыр аягында эгерде 2 айга камакка санкция берилсе дагы акыры жакшы болот деп айтып атышат. Себеби баардык себептер бар. Шарттар да түзүлдү, Кудай кааласа жакшы. Эң негизгиси жана кырсыктан жабыркагандар бар, бирок өлгөндөр жок. Ушунун аркасынан эле ошол Москвада жүргөн башка мигранттардын дагы коопсуздугуна мындай шек жаралып калышы мүмкүн да. Ошол башка мигранттарга дагы кандайдыр бир иш-чараларды азыр ойлонуп жатасыздарбы, пландап жатасыздарбы? Коопсуздугуна. Туура, бул боюнча азыр биз этапка бөлүп алдык. Мына бүгүн адвокатты жалдап бердик, юридикалык жагынан. Анан бир туугандарына бүгүн ушу Москвада Чыңгыздын апасы бар, бир тууган энеси, анан жубайы жүрөт да. Аларга материалдык жардам берип атабыз. Бул биринчи этап. Экинчи этап эртең бир тараптуу болбош үчүн жабыркагандарга эртең алар жеринен барып бейтапканадан жолугушат. Эмне дары-дармек, кандай жардам керек деп ал жагынан көмөктөшкөнгө биз аракет кылабыз. Эртең каражат жөнөтөбүз, Кудай кааласа, Россияга. Үчүнчү этап, сиз айткандай, бүгүнкү күнү ушу Чыңгыздын бир туугандары жана аялын бардыгын тергөө органдары чакырып атат. Эми бул мыйзамдын чегинде болот турган нерсе. Суракка 2 саат, 5 сааттан сурап атышат да. Сөзсүз түрдө мигранттарга таасир тийиши мүмкүн, бирок биз трагедия кылып, өтө чуулган иш кылып ийбешибиз керек. Азыр акыбал тынч эле. Муну көзөмөлдөй турган органдар бар. Мамлекет тарабынан дагы мына элчилик да иштеш керек, тышкы иштер министри иштеш керек. Мен ишенип турам, бул